Пакистан менен Ауганстан ортосундагы аскердик кагылышуулардан кийин дем алыш күндөрү чаман чегара өткөрмө бекети жабыктырды. Пакистандын армиясы 23 жоокери жана 200дөн ашуун талибандын согушкери каза болгонун кабарлады. Исламабад Кабулду Пакистанга чабуул жасаган террористтерди жашырып жатат деп айыптаган. Бейшемби күнү Ауганстан Исламабадты аба мекендигин бузууга жана чегаранын ичиндеги базарды бомбалууга айыптагандан бир күн өтүп, Ауганстандагы Талибан өч алуу операциясын баштаган. Талибан Пакистандын айыптоолорун четке кагып, алардын армиясы Пакистандын 58 жоокерин өлтүргөнүн маалымдады. Эки тараптан тең курмандыктар тууралуу маалыматты өз алдынча тастыктоого мүмкүн болгон жок. Жөн жай тургундар чегарадан өтө албай калганын айтышууда. Биз согуштан улам бул жактан чыга албай калдык. Элдер чегарада согуш болуп жатат дешүүдө. Биз менен мында балдар, аялдар жана ооруп жаткан карылар да бар. Суу жок, тамак аш жок. Бир нече күнгө жеткидей акчабыз да жок. Алар өз көйгөйүн сүйлөшүү аркылуу чечиши керек. Согушта эки өлкө тең жоготууга учурайт. Эч ким утпайт. Биз бул жака эртең менен келгенбиз. Анан эле бомбалоо башталды. Бул кандай ислам өзү? Акчабыз жок. Мында камалып калдык. Ушул да мусулман бир тууганчылыкпы? Биз эптеп жан багып жатсак, алар бомбаларын көтөрүп чыкты. Бизди өлтүрүп салышса эле жакшы болмок. Алар өздөрүн мусулманбыз деп атайт бекен.